укук коргоо органынын офисинде туруп, роодун ичинде туруп, анан кайра ошону бычактап өлтүрткөнгө шарт түзүп берип атканына таң калып атам. Экөөнү бир комнатага, бир кабинетке кийирип койгону бул эмне дегени? Экөөң сөз сүйлөш деген сөз. Кыргызстанда светтик өлкө болгон мамлекетте ушундай окуя болгону баардыгын таң калтырды. Бул адам баласынын укугун бузуп, мажбурлап үйлөнүп, кыз уурдоо эмес, бул адам уурдоо да туурабы? Бул адам уурдоо. Биринчиден биздин өзүбүздүн шалаакылык кылганыбыз ички иштер министринин кызматкерлери. Кыргызда эч качан аял затына орой мамиле кылган эмес. Ошондон салттан уланып келет. Азыр биздин эң активдүү коомдоо бөлүгүбүз бул аялдар. Анан ушул кишилерди коргой албасак, эркектер бычактатып атсак, сабатып атсак, уурдатып атсак, президентибиз айтып атат. Мен башкы өкмөттүн мүчөсү, өкмөттүн башында отурган адамдарга мындан жөн сок.